волейбол каныбызда бардай да. Основной командага попадай жетпей калып, анан үйгө келип тренировка өткөрчүмүн ушул жака. Биздин волейбол тарыхындагы биринчи кесипкөй волейболчусуз. Таиландка барганда ошондон өлө кыйналдым да. Кыргыз келип алып капитан болот биякта депчи. Кайсы учурда мен ушул волейбол менен кетет окшойм деп түшүндүңүз эле? Өзүмдү Кыргызстандын жүзү сыяктуу алып жүрөм да. Баарыбыз кечинде ушул жака ойнойбуз. Бул жайкы спорт залыбыз деп койсок болот да. Кадимкидей эле жөнөкөй эле кыргыздын айылынан жөн эле 2 сет болуп, 1 сет болуп койлу ойноп, башка ошол дүйнөлүк деңгээлге чыкса болот. Только аракет керек. Только аракет керек. Бул спортка, биздин спортка. Спортка, биздин спортка. Спортка. Оңой экен. Эми биринчиден биз өзүңүздүн айылыңыздабыз. Оттук айыл. Мен бир сиз интервьюңузда окусам неме деп айтыпсыңар? Кыргызстандагы ошол волейболдун мекени Оттук деп айтыпсыңар. Анан кийин жолдон келатып карасак, действительно бул жакта волейбол ойнойт экен. Келсек азыр эле көрдүк бар элдин баары сизди аябай таанып билет экен. Негизи эле ушул айылда волейбол кантип пайда болуп калды? Эмнеге ушундай волейболго сүйүү бар бул айылда? Неден бул феномен пайда болду? Негизи биринчи сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. Тиги ал менин оюм да, потому что мен Оттукта төрөлүп көлдө өстүм да, ошон үчүн мен өзүмдүн айылымды айтып атам. В общем, Кыргызстан боюнча алса, ош жакта түштүк жак болуп калат, түштүк жакта бүт баары ойношот. Бизден дагы популярный деп айтсам болот волейболчу. Анан бул көлдө деп айтсак туурараак болот го дейм. Көлдүн ошо Ысык көл областындагы эң волейболдун мекени Оттук айыл да. Ушул анан биздин айылда эмнеге популярный болгон? Менин оюмча көп жакшы оюнчулар чыккан го дейм. Балдарга стимул болупчу мындай. Ошолор популярный кылган деп ойлойм да. А так айылда футбол ойнобойт bizde. Улак ойношпойт, ошо волейбол эле ойнойт. Балким ошондон. Изначально эмнеге ойноп калганымды деле билбейм аны. Сиз дагы мындай улуураак байкелерди карап үйрөнгөнсүңөр, серден кийинки серияга үйрөнгөн. Ошондой эле кетип эле түшүнүксүз эмнеге волейбол кылган демек. Алар да ага чейин көрүп ошондой ойношо керек да, бири-бирин туурап. Негизи эле сиздин карьераңыз тууралуу баштайлы. Мен оюмча ушул бир 2-3 блокко бөлүп, биринчи ошол сиздин спорттук карьераңыз жөнүндө сөз кылсак, анткени биздин көрөрмандарга ошол кызыктуу. Сиз эми биздин волейбол тарыхындагы биринчи мындай кесипкөй волейболчусуз. Ошол чет өлкөгө чыгып ойноп көргөн, контракт менен барган депчи. Анан кийин ошондуктан негизи эле сиздин карьераңыз тууралуу. Баштаганда ошол байкеңиз менен баштаптырсыңар, ошодон улам баштаптырсыңар, бирок өзүңүз кайсы учурда мен мына ушул волейбол менен кетет окшойм деп түшүндүңүз эле? Мен медакадемияда окугам. Окуп жүрүп анан ушул 2-3 курста Жаңымун деген Ысык көлдүн клубу ачылып калган. Бул айылдаш байкем болот, тууган Мирлан Казылаевич деген киши ачкан. Анан ошол жака ага чейин топ ойноп жүрчүмүн, бирок баягы постоянно тренировка кылып андай жок болчу да. Анан ошол команда түзүп балдар чогултканда ушундай бала бар эле айылдан ойноп калчу эле да, анан мени да чакырышкан да. Анан ошол жака барып тренировка кылып баштадым. Эң башычы негизи мындай более мындай жакшыраак деңгээлде ойноп баштаган. Анан ошентип ойноп жүрүп Бишкекте эме болгон, азиатский чемпионатка квалификация болгон да. Ошол жерге Казакстан менен Пакистан келген. Ошондо АВКнын генеральный секретары келип, бияка оюнду көрүп, анан менин оюнумду көрүп, ошол оюндан кийин чакырган да. Ушундай бизге оюнчу керек, Таиландка контракт менен келгенге макулсуңбу деп. Ошол моментте ординатурада окучумун, анан көп нерселер болду да, баягы медде окуп жүрүп, анан ординатурага барганда сен ойлогондой болбойт экен. Ошол моментте баары кандай айтсам, Үстүңүзгө мына жүктөй болуп, үйлүп, ошондой ойлонуп турган убакыттан ошондой предложение түшүп калды да. Барып келбейсиңби деп, анан бир жума убактың бар деди. Анан ойлонгонго анан ойлоп көрсөм, өмүр бою эле окуп келатыптырмын. Ушу волейболду өзүм жакшы көрөм аябай. Анан ушундай бир жакшы деңгээлге барып ойноп көрөйүн деп анан чечип ошол Таиландка кеткем ойногону. Таиландка барганда өзүнчө окуя да. Демек мынакей да, башында ошол бир
медиктердин окуусу эң оор деп эсептелинет да, эми анткени бул эң жоопкерчиликтүү кесип болгондуктан эң оор да. Анткени башка сабактарды эми мен, например, эми бир күн барсаң, бир күн барбай, бирок үйрөнүп алсаң болот да. А медиктердики эми баары да эми окууда болуш керексиң да. Ошондуктан сиз 7-8 же 9 жыл окуп, анан кийин ортодон ошол башка кесип такыр кетип калганда, мындай окшош болсо да бир жөн, эми такыр эле башка жака кетип калганда, ошол чечим негизи сизге кандай оор болду? Көп ойлонсоңуз керек, ошо бир жуманын ичинде полный эле бир ойлонуп. Ооба, бир жуманын ичи ойлонуп, анан ата энеме айтсам дагы бир аз түшүнүшкөн жок да. Эми өзүм жашоом өзүм үчүн да, эми өзүм жашайын деп бир көрүп келейин дедим. Андан кийин убакыт өткөндөн кийин баягы өкүнүч болбосун депчи. Мына кылып көрдүм, болбой койсо болбойт, болсо болот деп анан ушундай чечим чыгарып анан кеткем да Таиландка. Анан ал кезде бизде волейболдун уровню мындай айтканда слабый болчу да, аябай эле. Ушул мындай Кыргызстандын ичинде чемпионат жакшы өтөт, күчтүү оюнчулар бар, определенный бир деңгээл бар, бирок чет өлкөгө чыгып мындай бир профессиональный мындай деңгээл жок болчу да. Элементарно мындай денеңди жибиткенди билчү эмеспиз да. Таиландка барып анан биринчи тренировка. Шуну айтып бербейсизби, биринчи ошол Таиландка барганда сиз кандай эле күтүүңүз, ошо Таиланд деген өлкө, башка өлкө такыр, башка чемпионат деп эмнени күттүңүз, анан кийин жыйынтыгы кандай болду, ошо күткөндөй болдубу? Негизи чогулуп кетип атканда деле түшүнгөн жокмун, мындай бир соревнованияга мындай эле бир оюнга барып эле кайра келчүдөй болчу. Анан самолетко отуруп учкан атканда сезесиң го, мындай башка жака кетип баратканчы. Анан перелет через Алматы болгон, анан Бангкокко учуп конгондо мындай саз жер экен да, көрүнгөн жер. Канал болуп, суу болуп, анан деп терезеден карасам крокодилдин кичинекей чыгып келатат да, короче, аллигаторбу. Аэропорттон эле? Аэропорттон эле. Жаман таң калып атпаймынбы, балейин каяка келип калдым депчи. Анан аякта күн аябай ысык. Анан 2 мал тренировка, уже тек профессиональный команда бардым да, номер 1 болчу ошондо Таиландтыкы. Анан 2 мал тренировка. Биякта андай жок да. Жумасына 3 жолу эле тренировка кылчубуз. Анан аябай кыйналдым барганда. Денең ооруйт. Физикалык жактан көбүрөөк, Физикалык жактан, психологически дагы тил түшүнбөйсүң. Например, аяка барганда эмне келгенимди деле мындай башка оюнчулардан эмең слабый да, деңгээлиң ачыгын айткандачы. Анан же мага ошондой сезилди, ошол момент өзүмдү жаман сезчүмүн да аябай. Бир 2-3 айдай көнө албай, тилди билбей ошентип жүрүп, анан көнүп өткенсиң ага да, көнүп только аракет кылчумун. Мисалы үчүн тренировка бүтүп, биздин тренировка эле 3 саат болчу. Анан Таиландда мындай көп кайталоо менен эметет да. Тренировканын методу ошондой да, көп кайталайсың. Например, бизде 5 жолу чапса, аякта бир 20 жолу чабат да, ушундай. Анан киши көп, аябай конкуренция. 3 команда. Мисалы үчүн бир командада 6 киши поледа болсо, бизде тренировкада 20 киши болчу да. 2 ошибка кылсаң чыгасың. Ордуңа башка кирет. Биринчи команда аркы бетке, экинчи команда бул бетте да. Анан биринчи командада составда тренировка кылып атып, 2-3 ката кетирсең бир жака келесиң. Аяктан ката кетирсең заменге чыгасың, ушундай да. Конкуренция аябай күчтүү болчу. Сиздин команда ошо эме болчу да? Военныйлардын командасы болуп ВВС. ВВС, Воздушный силы эменин, Таиландтын. Ошол базанын ичинде тренировка кылчубуз да. CSK сыяктуу турбу ошондой, CSK сыяктуу. Күндө тиги посттон контролдон өтөсүң да. Атайын бейжигибиз болот. Мындай условиясы жакшы болчу, только вот сурайт го кишинин. Талаптары, талабы аябай күчтүү болчу да. Анан мисалы үчүн башка жака чыгып ойносоң, биринчи 4 команда, например, биринчи, экинчи, үчүнчү, 4-чү күчтүүлүгү боюнча командаларды ойносоң, жакшы да. Сураганы да жакшы болот, талабы. Тренировкасы да жакшы болот. Условиясы да жакшы болот да. Бирок ошодон улам мындай өсүү болот да. Талап, жана конкуренция көп болсо, ошондон деңгээлиң өсөт да. Канчалык, мисалы үчүн, ар кандай командаларды ойнодум. Командаң канчалык күчтүү болсо, ошончо ойногон жеңил да. Сенин ошибкаңды оңдоп кетет. Например, очко ала албай калганда кийинки сенин командаңдагы бала сенин эмеңди
туура эмес кылган нерсеңди жаап кетет да бат эле күчтүү болуп. Например, күчтүү көтөрүп берген пасующий болсо, сага удобный эме кылып берет, пас чыгарып берет. Доигровщик, либераларын күчтүү болсо, топту жакшы алып берет. Ошибка аз кылып ойнойсуң да, бүт команда күчтүү болсо. Мына Рамазан айынын рахатын сезүүчү мезгил дагы келип жетти. Негизи эле үй бүлө менен, достор менен оза жатканда эң маанилүү ошол балансты сактап оза ачуу, Ошого негизги болуп сууну дагы туура тандаш керек. Кристалл артезиан сууларынан алынган суу. Узак күндөн кийин кечинде сага күч-кубат топтоп жана суусаганды кандырат. Жана эң маанилүүсү бир гана суусаганды кандырбай, бул деген өтө ден соолукка пайдалуу микроэлементтерге бул суу өтө бай. Мен үчүн кристалл суусу эң мыкты тандоо. Анткени бир гана суусаганды баспайт, бул сенин активдүү жашоо образыңа дагы жардам берет. Ал эми Рамазан айында сууну эмес, эң пайдалуу сууну тандоо маанилүү. Кристалл бул жөн гана суу эмес, бул тазалык, шыктануу жана эс алуу менен биргеликте өзүңдү калыбыңа келтирүү. Акты деңгээл күчтүү болгон демек, Таиландта. Бияктан салыштырмалуу барганда деңгээл кантип сезилдиби мындай? Деңгээл сезилди. Мындай деңгээл эмеден да. Ар бир ситуацияда 5-6 чечими болот да. Например, топ жакшы көтөрүлсө, катуу чабасың, например. Жаман көтөрүлсө, скидка кылсаң болот, алдап чыдап койсоң болот. Же болсо блок менен ойносоң болот, блокко акырын түртүп кайра 3 ойносоң болот да ошондой. Анан салыштырмалуу жакшы командада эме болбойт да. Ошибка болбойт. Например, бир остановкадан ашып кетсе бир эле ката калат да. Кийинки розыгрышта уже ал катаны жаап кетишет да. А бизде мисалы үчүн бир остановкада 2, 3, 4, 5 топ берип салышыбыз мүмкүн да. Ошол команданын деңгээлин көрсөтөт да. Бияктан ошол Кыргызстандын деңгээлин көрүп, ал убакта деп атпайсызбы, деңгээл азыркыдай эмес болчу деп. Анан кийин бияктын деңгээлин көрүп, тияка баргандан кийин, волейбол ойногон деп ушундай турбайбы деген сезимдер болду. Демек биздин волейбол башкачараак турбайбы? Бизде кандай айтсам, балдар аябай таланттуу да. Башка жака барып жакшы деңгээлде ойноп келип Кыргызстанга келсем деле таң калам да ушуларды көрүпчү. Мындай атайын волейболго арналган машыгууларды кылбаса да, уже атайын машыгуу кылгандагыдай да. Мындай поляны көрөт, чувство мяча деп коет да. Ооба. Топко кандай чыгат, мындай алдаганы, подача бергени, техникасы. Ошо волейбол каныбызда бардай да. Мындай. Мен мисалы үчүн боюм узун болуп, прыжогум бар. Техникам туура эмес болсо да, менин техникам негизи туура эмес да, потому что мен самоучкамын. Өзүм эле үйрөнүп ойноп баштагам да, аракет кылып эле. Мисалы үчүн бою кичирээк балдар техникасы да жакшы да секирет, чувство мяча, бул оюн талааны көрө билет да, мындай эмеси бар да. Мындай игровой IQ деп коет го. Ооба. Игровой IQ'су аябай күчтүү да биздин оюнчулардынчы. Жакшы демек ошол Таиланд мындай сизди мындай кесипкөй спортко көбөйткөн турбайбы? Негизи ошол Таиландтагы сиздин карьераңыздын мындай бөлүгүнөн сиз эмнени алдыңыз? Эң маанилүү, эң сизге керектүү карьераңызга? Эң керектүүсүн, например, айтып атпайм, мен техникам туура эмес депчи. Даже менин секиргеним туура эмес да. Сол кол менен чапкан оюнчулар бар. Оң бутун алдыга кылып секирет да. Анан меники ошо сол кол менен чапкандай тарткандай да, эмемчи, бутумдун техникасы. Анан ошол жерге барып анан түшүндүм да, мен техникам туура эмес экенинчи, башка балдарды көрүп. Анан кандай өзүңдү даярдаш керек оюнга, кандай көнүгүүлөр жасаш керек. Например, темир менен машыгуу бизде жок болчу да. Мен Таиландка барганга чейин ал жөнүндө мындай маалыматым жок болчу да. Таиландка барып, ушул темир менен кандай иштеш керек, мындай денеңди сезип өзүңчү. Көп да жасап албай, аз да жасай албай, мындай. Күндө кыла берсең, определенный саат болот го, ошону кылганда мындай профессионализм кетти, ошол болду да менин аягымда Таиландда. Жакшы. Таиландтан кийин сиздин этабыңыз бүтүп Кыргызстанга келдиңиз, жаңы муунда ойноп, дагы
баштадыңыз, анан Ооба. кийин чет өлкөдө ойноп көрүп, ана биринчи бодан болуп келгенден кийин бияктын кайра жана өзүбүздүн казанга кайра кирдиңиз да. Анан кийин көрүп алып, анан ошол жактагы болгон жүргөн турганыңызды бияка кайра ошол үйрөткөнгө аракет кылдыңызбы? Ооба. Өзүңүздүн командалаштарыңыздарга, өзүңүздөргө кайрадан. Негизи мага бул тренировка кылган өзү эле жагат да. Залга келип, эртерээк чөйлүп, мисалы үчүнчү, балдар менен ошол ичинде сүйлөшүп, мындай тренировканы күткөн, тренировканын өзү сам мындай ошол иш убактысы аябай жагат да, ошондон эме алам, рахат алам менчи. Анан келгенден кийин тиякта көргөнүмдү келгенде жазып коем акырынчы, мындай өзүмө интересный болгондорду келгенде тренерге айтып, момундай кылалы, тиякта тигиндей кылат, биякта мындай кылат деп. Анан бир күнү тренерим урушуп атпайбы, эмне эле Таиландыңды мактайсың депчи. Мен бир аябай бир ушу эмоциональный көп эме алып келген окшойм да, тияктачы аябай. Деме мындай. Дем алып келген окшойм да, мындай тигиндей деп эле айтып берген окшойм. Анан да ойлонуп калдым да кичине. Таиландымды эле мактай бербей, мындай аккуратныйраак айтайын депчи. Тиги Таиланддын фишкасы, стили защита да. Таиландда защитаны аябай жакшы ойношот. Анан менин слабый местам именно защита да. Таиландга барганда ошондон эле кыйналдым да. Бизде Кыргызстанда чабуулга көп көңүл бурулат да, чабуулду жакшы көрүшөт. Например, көрүп калсаңыз керек тиги. Ооба. Разминка болуп атканда 1-метр көрүп потолокко жеткизген, ошондойду аябай жакшы көрүшөт да биздикилер. Бирок чынында кооз көрүнөт да алчы. Бирок оюнда жакшы тозуучулар болсо, андай тобуң өтпөй калат да. Мисалы үчүн кесипкөй эмеде, командаларда андай нападение кылсаң, наоборот, урушат да. Машыктыруучуларчы. Например, Казакстанда тренерим фишкаларды коюп деген 9-метрге. Ушул 9-метрге чаптырчу да. Потому что 9-метрге чапсаң, сетканын үстүнөн топту чапкан бийиктигиң да өйдө болот. Анан очко алганга көбүрөөк пайыз да, потому что колуна тийип адблок чыгып кетет. Же болбосо үстүнө кетип калат, ушундай да. Например, 1-метрге өзүң пат себе ура берсең, блокта тозгонго жеңил, ушундай да, көп ошибка болуп калат. Ушундай. Мындай нюанстары бар да, ушундай. Кесипкөй, анан мындай любительский волейболдунчу. Биздики все-таки ушул любительский волейбол азыр, кесипкөй эмес, мындай сүйүүчүлөр арасында волейбол деңгээлиге караганда. Полупрофессиональный деп койсом болот го дейм. Ушундай да. Ошол эмне нерсе бул бизде ушу полупрофессиональный кылып атат да? Оюңузча. Кайсыл жак? Например, бизде сборныйда ойногон балдар только волейбол менен эмес, жумушта иштешет. Кээ бир балдар таможняда иштейт, кээ бир балдар өзүнүн частный эмеси бар, жеке менчик бизнеси бар. Ушундай да, только волейбол менен эмес да, например. Профессиональный болгондо только ошол волейбол менен болот атпайсыңбы? Сенин тиги жашооң, айлыгың баары ошо сага позволять этет да, баягы топ менен эле жүргөнгөчү. Бизде мисалы үчүн федерация, азыр ойноп жаткан клубтагы директорлор баардыгы аракетин кылып атат. Баягы балдарга жакшы условия түзүп берейин деп, чет өлкөгө чыксын деп. Бирок баары каражат проблемасы турат да, чоң болуп элечи. Ошол эле главный вопрос. Сиз эми спортто аралашып жүрөсүз. Основной эме эле ошол го, суроочу. Ооба, ошол. Вроде будет мок поэзия. Обычно аялмаш эле. Кандайсыңар? Там өчүр. Кандайсыз? Сол жакшыбы? Ассалам алейкум, кандайсыздар? Бекстамын. Жакшыры. Оңолдун бою кимге алып десе, сизге турбай көрсө? Жүрү үйгө киргиле. Сарыны газ. Свет жок турбайбы? Сиз тап өреле?
саламатсыздарбы достор? КамАЗ сиздики го, э? Ошо. Бияқта кубоктан сатып отуруп, э? Маған ушундай эме болуп коет. Маған көп эмес. Бул ошо полный эмес го дейм, э? Чет окшойт. Бирок основной бияқта экен, э? Арда грамота, MVP, национальный чемпионаттын. Мен деле тиги өзүм үйүмдө жашабайм да. Келип эле сборный сезонго кайра кетип калган 1 ай болду анан. Бүт оокатым баары эле айылда негизи. Мактын эме алгансыңар айтат, спорт тоғрысында лучший волейболист, да? Жакшы. Короче, эң касасы болду. Келип бияка отурасызбы? Келе бабай, бата болой, мама несе билесиң. Кыргызстанда тырыштык болуп. Жаманчылык болсун. Чоң рахмат сіздерге. Мен эле эми турмун. Жараштыр. Жүргөн биз жумушубуз бар болчу. Болду. Сен көрүп жүргөн бала экенсиң албай. Көрүпсүз. Каналда. Жерге коюп күндө көрөсүң. Отурбайсыңар. Негизи ушул үй бүлөнүн дагы тарбиясы, үй бүлөнүн ата эненин бул мамилеси эң маанилүү го дейм, негизи. Сиздин дагы үй бүлөңүз ушул окусам бүт спортто экен, атаңыз баскетбол, апаңыз эме легкая атлетика дейт, э? Мындай кызыгып, машыгып экен, э? Спортко эмеси бар да. Түшүнүгү бар да, такыр эме. Байкеңиз дагы, да? Байкем да. Ал волейбол экен, э? Улуу байкем ойногон жакшы эле, лигада деле ойноп, бирок мындай профессионал болгон жок да. Биздин Кыргызстандын уровенде ойногон. Апа кичинекей кезинде Оңолбек кандай бала эле өзү? Мүнөзү. Мүнөзү кандай? Көп мындай өзүнүн ою менен жүргөн да, кичинекейинен эле ушундай. Анан тиги тентек ба, обычно тентек болот го ушундай балдар. Тентек, кыймылы көп, жакшы окуду, бирок тентек болчу. Ошо боорукер. Кичинесинен эле ошондой аракетчил, мындай жакшы нерсеге жеткиси келген. Ушундай бала болчу. Тиги ошол атабыз экөөңөрдөн спортко жакын экенсиңер, э? Атабыз ошол баскетболист болчу экен. Сиз ошол жеңил атлетика менен да кызыгып жүргөн. Жок, мындай эле. Андай деле менин эч эмем жок. Жок, эми кызыгып. Ооба, кызыгып, бала кезде бар эле. Андай деле өтө спортко менин эмем жок. Атасы баскетбол ойночу экен. Алардын да бойлору шыңга бойлуу болуп, кандайдыр атасын тартып калыптыр да. Анан башында ошол өзү жакшы окуптур, анан кийин ошол медакадемия болуп, анан бирок ошого чейин ошо волейбол менен кызыкканда ошого негизи кандай карадыңар ошо волейболго негизи? Волейболго эми башка бир бул биринчи Оңолбектин жанагы бул медицинаны тандап башынан эле эмнегедир ошол жака эметти да, бул мындай тандап ыктапчы ошол жакты. Анан 9-класстан училищеге кеткен. Медицина училище эмес, бир Бишкекте эме бар. Фармацевтический болгончу. Ошол жерден 3 жыл окуду, ошол жерден башталды да бул спортко чындап эме. Ошол жерде бир орус тренер бар экен, мугалим. Физкультурадан берген. Анан ошон өзү да айтып берет го, настольный теннис дагы бир эме шаардын биринчиликтерине катышып, ошондо башталганда бул спортко кичине эме мындай бериле. Андан кийин бир жыл падкурс окуду медакадемияда. Падкурс окуп анан өттү. Анан ошол азыр мен ошо өзүм ойлоп калам да, эми спортто аздыр көптүр тиги эмгеги менен мындай ийгиликтерге болушунча жетти. Анан бул боорукер аябай жакшы врач чыгат да мындан. Бир аз иштебеди, анан кийин эми мен жакшы врач болушун каалайм аябай. Былтыр бул атасы ооруган. Азыр ошо сүйлөй албай атпайбы силер? Онкология болуп калды да, анан оңолдун эле күчү менен биринчиден Кудайдын, анан доктурлар эме кылды, анан оңол 6 ай күнү түнү өзү уколун сайып өзү карап атасын аман алып калды. Ошондон кийин өзгөчө мындай кандайдыр бир эме да врач болушун күтүп жүрөм, жакшы. Булар өзү
өзү скромный, андай деле мындай эме кылбайт. Сиздерге рахмат ушундай угуу үчүн. Негизи эле ошол бир гана оттук айылдын сиздин үй бүлөнү эмес, негизи ошол Кыргызстандын намысын коргоп, кыргызга керекке жараган биздин жигитибиз болуп жүрөт. Ошого тарбия берген сизге таазим. Рахмат чоң сиздерге. Ошо ординатурада бүткөндөн кийин анан Казакстанга кеттим. Ошондо пайда болгон тура Казакстанда. Ошондо Казакстанга пайда болдум. Пайда болдум дебедимби? Бардым да, анан мен барганда Тарас предыдущий жылда биринчи место алып, анан күчтүү оюнчулар кетип, мындай молодой состав калыптыр да. Ошондо 27 болчумун мен барганда. Жаш да эмес, анан мындай возрастной оюнчу эмес болчумун да, мындай. Ошол команда жакшы кабыл алды. Ага чейин Казакстан сборной менен ойноп жүрчүбүз да. Балдар тааныш, коллективге жакшы кошулуп, сонун болуп ойноп кеттим. Анан тренерибиз Украинадан келген тренер болчу. Вообще эме киши да. Күмөндөр да. Биполярный расстройствосы бар болчу да, ал тренердин. Түшүнөсүң да? Ооба, түшүнөм. Короче, өзү менен өзү сүйлөшүп калат да. Мындай эме киши да. Эмоциональный киши да. Тренировка, оюнга бир жума калганда эмеси башталат. Расстройство барчы. Өзү менен өзү сүйлөшүп эле кантип ойнойбуз деп. Бирок как тренер Мыкты, күчтүү. өзүнүн ишин билет да, так аткарат. Айтчу жерден катып айтат, алдачу жерден алдайт. Жакшы тренер болчу да, ошол биринчи тренерим болду Казакстанда. Украинец экен да. Сиз Казакстанда көп болдуңуз, 4 жыл ойнодуңуз. 4 сезон 4 сезон ойнодум. ойнодуңуз. Анан ал тренер менен 2 сезон иштедим. Бир жолу 3-чү месттен алдык, бир жолу 4-чү мест болуп калдык. Легионерлерден мен эле болчумун да. Анан 3-чү жылы ошол директор айтып калды, эмки жылы жакшы команда түзгөн таам, чемпионский команда. Каласыңбы же башка жака кетесиңби деп анан калып, эмемди, условияларымды да жакшы кылып берди. Тиги негизи Казакстандын эли да жакшы да, мындай. Бизге баягы бир тууган деп, кыргыз депчи мени баягы. Мындай өзүмдү башка өлкөдө жүрөм деп сезчү эмесмин. Чочундай эмес, чочундай эмес. Кыргызча эле сүйлөшөм алар менен. Алар казакча эмес, наоборот, кыргызча акцент менен сүйлөп калышкан мени мененчи. 3-чү жылы ошол чемпионский команда болуп, Казакстандын полный сборный командасы чогулду Таразга. Анан тренер алып келди Франциядан. Бирок мурун Казакстанда эметкен да. Иштеген, Иштебей эле ошонун гражданини, анан легионер болуп ойноп кетип, мурун эле анан ошол Францияда калып, кийин эме болгон да. Машыктыруучу болуп. Ошол Женя Гребенников деген олимпийский чемпион бар, двукратный, ошонун атасы келди да. Ошол келгенде Франция курамасында ойнойт, Женя Гребенников. Анан ал киши жакшы да жерлери бар экен, жаман да жерлери бар экен. Анан ал кишинин айтуусу боюнча бизде Кыргызстанда волейбол жок экен да, мындай. Силерде уровень жок да. Анан мен ошол нерсе огошуп кетер, мындай эме дем берчи да. Ошого мындай, мындай кыргыздар момундай, өзүмдү көрсөткүм келип, экиси аракет кылчумун да ошо балдардын арасында. Анан ошол чогулган балдардын баары эле менден 2-3 жаш улуу, мени менен тең балдар уже алар эртерээк башташып, уже опыту көп болчу да, мындай. Плотный жакшы команда болчу да, күчтүү. Ошол анан ошентип жүрүп, өзүм эмгегим мененби же тырышчаактыгым мененби ошол тренер капитан койду мени ошол команданы. Анан балдар нааразы болуп жүрүп, анан кийин көнүштү алар деле. Эмнеге тиги кыргыз келип алып капитан болот биякта депчи. Эми командалаштырбы? Алардын арасында да капитан болуп жүргөндөр бар да. Бирөөнүн ордун алгандай болуп калдым да. Ошол анан кийин мындай аларга далилдедим да, мындай деп ойлойм, капитан болгонго татыктуумун депчи. Мындай оюнум менен алардан жакшы болбосом дагы адамгерчилигим мененчи. Эң маанилүү го капитан үчүн ошол. Оюн дагы, бирок мындай команданы сүйрөп кетиш, командага дем бериш деген башка бар го, мындай обязанность деп коет го.
Анан Казакстанда жүрүп негизи эле Казакстандагы сиздин карьераңыздагы эң ошо эсте кала турчу эң эле сизге ошол нерсе үчүн мен сыймыктанам деген эмне болду сизде Казакстандагы карьераңызда? Казакстанда карьерам бул кубокду уттук, кубоктун чемпиону болдум, анан клубный чемпионатка барганым. Ошол эсимде калган ошол болду. Анан бактыма ошол клубный чемпионатка, например, азиатскийге, мындай айтканда, дүйнөнүн эң мыкты жылдыздары келди да. Япониянын командасы келди. Анын составында Мусерский деген оюнчу бар. Мусерский таанысаңыз керек. Олимпийский чемпион Лондондогу. Ошонун эң мыкты оюнчусу. Ирандын 2 командасына Нгапет деген оюнчу бар. Двукратный олимпийский чемпион. Лучший игрок болчу ошол моментте. Ошол келди. Маруф, легенда, связующий. Нимир, эң күчтүү чабуулчу ошол кезде. Шимон, Кубинец, ал легенда да вообще. Ошонун видеосун көрүп, ошондо ойносок деп жүрчүмүн да. Ойноп жаңы баштап атканда. Дагы 2 итальянец келди. Жавырынык, анан бир канадец. Алардын фамилиясын бирок топта Италиянын клубтарында ойнойт. Анан ошолор менен каршы командада ойноп, анан мен үчүн жеңил болду да аякта ойногон. Наоборот мындай. Кандай айтсам, как раз негизи мен сезондун аягында жакшы эмеге келем да, формама. Ошол эмнеге ошондой билбейм, бирок ушул финал, плей-офф башталган маалда мындай тапталып жакшы болуп калдым да, өзүм жакшы сезип, мындай көзүм жетипчи көп нерсеге. Анан Казакстандын эмеси чемпионаты бүтүп эле, анан бир жумадан кийин эмеге кетип калдык да. 3 күндөн кийин кызым төрөлүп атканда айтып берем, ошондо клубный азиатский клубный чемпионатка. Ошол аяктан Кудайга шүгүр, ушундай жакшы көрсөттүм да өзүмдүчү. Көп агенттер, ошо сиз сурагандай көп Саудовская Аравия, ошол башка жакта келген агенттин баары мен контакттарымды алып, Инстаграмдан жазып атышты да, ушуну кел чогуу иштейли, бияка кел, тияка кел депчи. Ошондо мындай карьерамдын жаңы эмеси башталды да. Этапы. Андан кийин Муровдун командада өттүңүз. Андан кийин Азербайжанга кеттим да. Азербайжан деңгээли кандай экен Азербайжандын салыштырмалуу? Буга чейинки командаларга мындай дейм, деңгээл деп бул күчтүү, бул слабый деп айта албайм. Кээ бир нерсеси плюс-минус бар да любой команданын. Например, Казакстанда более силовой волейбол. Например, бийигирээк секирип, катуураак уруп, ушундай да, мындай көп алдап, мындай более силовой да, бул орустардын эмесиндей да, мындай стилиндей ойнойт. Көбүнчө мындай рослый, мындай күчтүү балдар да Казакстанда жалаң. Муровдо болсо более европейский волейбол да, мындай. Жанын кыйнабай, алдачу жерден алдап коюп, блок менен ойноп, мындайчы. Удобный момент болгонго чейин. Анан защита, подача блокко аябай эме акцент жасайт да аякта. Например, ошо тренер айтчу да, 2 элемент менен эле команда ута алат депчи. Блок, анан нападение, эме менен, подача менен. Нападенияны деле тренировка кылчу эмеспиз. Ошондой. Бизде тескерисинче нападение, бир гана нападение кылабыз бастында. Бизде ошондой эле го. Катуураак чаап, тиги потолокко жеткизсең, каска кийгиз деп. Тиги көрүүчүлөр тиги экинчи зона, мисалы үчүн бул 3-чү зона, бул 1-чи зонанын ичине кирип чаба албайсың да, 2-чи зонада жүрсөң. Бирге чап эле дейт да, 1-чи зонада жүрсөң делечи. Ошондой моменттер бар. Бакы. Биринчиден бакы, баккондук экенчи атыңыз. Эң күчүү ошондо ушу үйлөнү. Эң кенже эскенсиңер. Жакшы, бирок клейген команда эткенсиң. Ош команда. Мына жакта эсче турат. Кара кечеден көмү таш эткен, Чиңген боюнча. Жакшы. Айылдагы жумуштар. Негин кызматында. Сон. Эми Байкең тууралуу, Байкең менен канча айрымыңар, жашыңар? Байкең менен мен 9 жаш. 9 жаш, бирок волейбол ойноп калып өзүң ойнойсуң? Өзүм да ойнойм. Өзүм да мектептин сборунда, университетте да ойнодум. Мен түшүнүм боюнча ушу оттукта эң популярный волейбол экен да. Көчөдөн баратсак кичинекей кыздар ойночу атат го анын кедей. Биякта ошо
основной эле волейбол. Футбол деле өтө эмес. Тиги огороддо уйларды көрдүңөр да. Огороддо уйларды. Байкең огород. Бир күчүбүз бар, уйларыбыз бар дегендей. Буяка эмне тиги эмелер келеби? Жок. Участок чоң экен. Хозяйствоң кадимкидей кенен экен да сеники. Жакшы. Ошол жерге уйларды ойлойбуз. Жакшы. Байкең кандай эле негизи кичине кезинде сага да тарбия берип койсо керек. Кандай мамиле кылып, кандай кылып чоңойдуңар? Мен эркелетип эле чоңойткон. Эң күчүсү болгондуктан. Ошол чоңойгондо деле студент болгондо деле байкем менен чогуу жашап. Ошо байкем мен мындай эмемин эле, кандай десем, жумшак эле жакшы. Айылда тең чоң жылдыз ошо байкең болуш керек, э? Кыргызстан ойногондо. Айылда Кыргызстан боюнча эле жылдыз го. Ошо мен да сыймыктанам, эки жакка чыксам. Оңолдун айылы деп кээ бирөө эметет да, мына оттук десең оңолдун айылы деп таанымчы. Ошол. Ийгилик анда. Ооба. Ийгилик. Көрүшөбүз. Айылдык кеңештин депутаты экенин айтпайлы. Мына сен айтып койду ошондо. Айылдык кеңештин депутаты экен. Ооба, айылдык кеңеш. Көйгөйлөр болсо кайрылгыла. Ооба, көйгөйлөр болсо чечип берет. Короче, мурун ошол ушак биздин спорт зал болчу тегеректен. Биз азыр сарайдын ичиндебиз, э? Бул сарайдын ичи. Сарайдын ичи. Бизде тиги айылда бүт бары топ ойноп, анан школьный уровеньчте кичинекей балдар жакшы ойнойт да, анан мен основной командага попадать этпей калып, анан үйгө келип тренировка кылчумун ушака. Кошунам баары, бул кошунам эмеден волейболдон тренер. Ал келип үйрөтөт. Классташтарым келип ушака ойночубуз, волейбол. Сет кошуп алабыз буяка. Анда үстү иши ачык. Мындай эмес да, сокмо болгон. Жана американский кинолордогудай үйгө келип жалгыз, э? Видеолордон көрүп алып, элестетип алып ойнойсуң да, ушундай болоюн деп. Жана ошол убакытта эмеге командага кирбей, эч ким албай, Жакшы ойной албасаң, топ чаба албай, э? Топ чаба албай. Акча чогултуп, резинка таап аласың да. Кыш суук. Кол ооруйт менен чапсаң, э? Ооба. Сетканы жана эмеден жасаласың, мүшөктөн. Пияздын кызыл мүшөгүн тапсаң вообще тема да алчы. Кичине көрүнөт да ар жак бети. Атак ак мүшөктөрдү тигип алып ойночубуз шака. Жакшы, анан акыркы сезон мынакей контракт түздүңүз, 4 айга түздүңүз, демек контракт бүттү да Монголия менен. Монголия негизи кандай экен? Ошол анткени сиз экзотический өлкөлөргө барып отасыз да, Таиланд, Кыргызстан үчүн экзотика турабы? Монголия Кыргызстан үчүн экзотика. Анан кийин аяктын менталитети, эли, чемпионаты волейбол деген кандай экен? Ошону айтып бербейсизби? Чемпионаты жакшы экен, күчтүү эле экен. Мен мындай жеңил эле болот, оңой эле болот деп баргам, анан барсам ошол ар бир командада 3дөн 2ден эме болот экен. Сатып келген оюнчучу, легионер. Анан ошолор оюндун эмесин, деңгээлин өзгөртүп коет экен да. Жакшы экен аябай. Баягы эмеси, уюштуруусу, тиги спортчуларга болгон мамиле, көрүүчүлөргө болгон мамиле, мындай сүрөтү кооз да, мындай бүт баарын эмеси, уюштуруусу жакшы экен да аябай. Деңгээли да жакшы. Баратканда Монголия бир бизден да ылдый экен деп баргам да негизичи. Монголия десе эле мындай Чөл элестет. Чөл, ат минип мындай Суук, кандай деп. Чыңгыз хан эстелиги турат деп. Тоодо жашаган кишилердей, Элестетесиң. мал багып жашаган кишилердей эле элестетип барасың. Анан барсам Улан Батыр аябай өнүккөн эле эме экен. Даже Бишкектен жакшыраак деп айтсам болот да. Акыркы жылдары эме болду, Монголия эң өнүгүп аткан мамлекет болду. Экономикасы азыркы учурда дүйнө жүзүнө алганда эң өнүгүп аткан да. На душу населения, ВВПси вообще кетти да алардыкы. Катуу өнүгүп атпайбы чынында? Анан эли балдар мындай ачык болот экен да, мындай эмеси жок. Оюн кенен айткан, тартынбаган, каалаган кылган. Европага жакыныраак дегендейби, менталитети. Мындай дардаңдаган болсот экен да, мындайчы. Ушундай айтсам туура болот го да, мындай. Тормуз жок да, мындайчы. Каалагандай жүрүшөт экен да. Ойногону дагы ошондой, сүйлөгөндөр да ошондой, мындай. Ошибка кылса деле кайгырбай ушундай да, мындай тиги. 24 биз 3 топ, 5 топ алдыда келатсак деле, 4 топту аутка чаап салса деле сүйүнүпчү мындай. Көп эмеси жок да, мындай. Ошондой болот экен да, мындай.
мындай жөнөкөй карайт туруп бүт нерсеге мындай жеңил карап. жеңилирээк да мындай. Тереңирээк ойлонбойбу же чересчур терең ойлонобу ким билет ушу мындай жеңил экен да. Ама оюнчулардын деңгээли кандай экен Кыргызстан менен салыштырганда? Бул эмеге Монголияга барганда Монголия биз Россия менен мындай катнашыбыз көп го. Алар Корея менен катнашы көп экен. Анан Монголиянын оюнчулары Кореяга барып тажрыйба топтоп кеткен. Мисалы үчүн мен барган командада легионер болуп мен келдим. Кубадан бир бала, Пакистандан бир бала, анан Кореяда 3 сезон ойноп келген бала келди да, бирок монгол өзү. Анан ошол Кореядан келген бала деңгээли аябай эле күчтүү экен. Жакшы ойнойт экен да. Позициясы кандай? Доигровщик. Калган балдар любой эле чемпионаттагыдай 4 команда күчтүү экен. Уровени жакшы да. Примерно кандай десем, Казакстандан слабыйраак. Слабыйраак, э? Казакстандан слабыйраак. Биздикиден бир аз күчтүүрөөк болот го дейм. Потому что легионерлер, жакшы легионерлер келиптир да, например, африканский өлкөлөрдөн келиптир. Мурунку сезондо Японияда ойногон балдар келиптир. Кубинистер келди, иранецтер келди. Ошол легионер балдар эле деңгээлди өзгөртүп коет да, эки оюнчучу, жакшы оюнчулар болсо. Ошол дагы Суук болуш керек дагы. Өзгөчөлүктөрдөн да, Монголия. Үй күчүктүү болуп эле үйдө жатасың, эч жакка чыга албайсың. Же көрчү жер жок. Биздикинде болуп. Тамак ошол эме болуп кетиптир, про Корея болупчу. Анан өзлөрүн аябай карашат экен балдар. Боёнуп, союнуп дегендей. Ушундай болуп кетиптир, э? Чыңгызхан тукуму ушундай болуп кетиптир да демек. Эми боёнуп дегенде леди бойдой эмес эми баягындай. Корейский жанагы кинодогу балдардай болупчу. Болуп кетиптир, э? Ошондой да. Ушул биягы эми бүт айыл ушул жака чогулчубуз, потому что мурун спорт зал жок да. Анан баарыбыз кечинде ушул жака ойнойбуз. Бул жайкы спорт залыбыз деп койсок болот да. Азыр кыш болуп эчким ойнобой эле. Жумуштун баарын бүтүрүп алып ушул жака чуркап келебиз. Малды тейлеп коюптур сразу, э? Тейлеп коюп, команда көп да. Командага жетишип калайын, кошо ойноп калайын деп. Анан мен кичинекей кезде Байкем бул кошуна балыкчы шаарында иштечү. Анан ойноп аткан кези мотоцикл айдайт. Анан суббота выходнойдо келип биякта айылга акчага ойношот. Байкемди көрүп аябай күмүртүчүм да, Байкемчи. Байкемди болуп ойносом экен деп. Байкем келип баарын утуп, акчаларын чогултуп алып кетип калабыз экөөбүз мотоцикл мененчи. Ошол Байкем да эме болгон да, мындай биринчи мотивация болуп топ ойногонго, спорт менен машыкканга, үйгө келип тяжелый атлетика менен эметчи да, кызыкчу Байкем. Штанга көтөрөт, приседание кылат. Ошол Байкем болду го дейм биринчи эме. Көбүнүкү ошол эмне го, бат энеси болот, же достору керек жана случайно келип калат. Сиздики демек ошол двигатель болуп, башында старт берген Байкеңиз болгон турбайбы? Менден улуу 3 Байкем бар. 3 Байкем баары эле спорт менен машыкчы да. Баягы топ ойнобосо дагы үйдөн груш уруп, көп үй бүлө эркек балдар болгон семьянын баарында эле ошондой болсо керек. Груш уруп, турникке тартынып, отжимание кылып. Ошол. Сонун жакшы экен, айылдын четинде болуп калат экен да, кадимкидей элечи. Эч кимге мешать этпейсиң. Биякта ээн тала. Бияк көл жакын болупчу. Түшкө чейин ысыйт, түштө 5тен кийин шамал башталат да, тияктан бияка чейин. Анан ошо баарыбыз аракет кылчубуз, 5ке чейин жумушту бүтүрүп келгенчи шамал башталса ойной албай каласың да. Анан шамал башталганда дагы шамалга жараша подача берип, ошондой эле көнүп ишелип ойночубуз да, эле кызыктуу болуп. Сонун экен. Размерлери кадимкидей эле чоңураак экен го? Могу азыр эме болуп калыптыр. Жалчуна көрдүңбү? Казылып жасап коебуз аны. Кээ бирде команда батпай калганга 10 ойношот ушактанчы. 5 киши эмес, 10 кишиден болуп ойночубуз да. Демек көрүңөр туугандар, ошо айылда биздин көп аудитор айылда да, анан айылда футбол, волейбол, баскетбол ойногондор бар, анан кийин мындай чыкса болобу, чоң деңгээлге деп суранышат да, сурайт да, болобу негизи? Мына болот. Кадимкидей эле жөнөкөй эле кыргыздын айылынан жөн эле 2 сет болуп, сет болуп коюп эле ойноп
башка ошол дүйнөлүк деңгээлге чыкса болот. Туура. болот. Только аракет керек. Только аракет керек. Эми буюрса аяк сезон бүттү, бронза алдыңыз Ооба. Колон байге алдыңыз. Куттуктайбыз колуңуз менен. Акыркылардан ушул болуп атты демек. Акыркыдан ушул болду. Эми кандай деп атасыз? Оюңуз Кыргызстанда кантип атасыңарбы же контракттарды, сунуштарды карап атасыздарбы? Мындай тигиндей деп айта бересиң, бирок азыр ушул көптөн бери күтүп жүргөн бир шанс келип атат. Апрелдин бир 10-унда же 15-инде Кореяга драфтка барып калышым мүмкүн да, Кудай буйрса. Анан ошол азиатский драфт да, бул Азия өлкөлөрүнөн тандашат. Анан Кыргызстандын атынан барам да, мен ар бир өлкөдөн ошо бирден оюнчу барат да. Анан быйыл Кудай буйрса мен попадать этип калсам, аркы эркисин билип, анан кийинки жылы перспективный оюнчу балдарды ошол жака жибергенге аракет кылам, Кудай буйрса. Тиги эмне кагаз даярдаш керек, видео кандай болуш керек, например, критерийлери тандаганчы, ошол жака попадать этиш үчүн. Анан ошондой пландарым. Драфт демек апрелде болот экен да? Апрелде болот да. Мүмкүнчүлүктөр негизи алар драфт системасы жанагы НБА эмелердей эле да? Кадимкидей эле сиздин атыңыз чыгат, анан команда тандап туруп эле өзүнө алып атат, ошондой эле? Жеребьевка болуп, 2 команда бөлүп, анан буга чейинки барган балдардан сурасам ошондой экен да. Жеребьевка болуп эле, анан мисалы үчүн кызыл же көк команда болуп 2ге бөлүнүп алып, анан обычный тренировка болот экен. Ченейт экен, например, секирүүңдү, физический эмелериңди, көрсөткүчтөрүңдү. Анан ошол бир жума болот го дейм тандоо. Ошондон кийин анан алып калат экен да, жаккан оюнчуларды. Анан эмени эстеп кеттим, тиги, например, мен бул Кыргызстан жалгыз кесипкөй оюнчусу деп айтып атпайсызбы меничи? Биринчи болуп чыккан, анан башка балдар деле чыгып атат, Өзбекстанга чыгып атышат, например, Казакстанга барып ойношот. Менден кийин 2 бала барып эмеге, Таиландка барып ойноп келишти да. Казакстанга да барып ойноп келди мен ойногондон кийин балдар. Анан баягы башка өлкөдө жүргөндө эме да мага өзүмдү мындай Кыргызстандын жүзү сыяктуу алып жүрөм да, ошого аракет кылам. Например, биз башка өлкөдөн келген бир кишини көрүп, ошонун кулк мүнөзүн көрүп, мындай жакшы болсо, ошол өлкөдөн келген адам бар, ошондой мындай сүрөт пайда болуп калат го. Ошого аракет кылам да, баягы мен келип кеткенден кийин аркамда мындай жакшы сөз калып, кыргыздарга мындай впечатление деген эмне болот кыргызча? Ну, кыргыздар тууралуу ою, мындай ой пикири. Кыргыздар боюнча ой пикири жакшы болуп калсын деп, ошол кылгым келбесе да мындай өзүмдү баягы жакшы жеринен көрсөткүм келет да, мындай. Өзүңдүн алып жүрүшүңдү, мындай жумушка болгон мамилең, мындай. Кыргыздар эмгекчил, например, японец десе сразу ой коет экен, алар таза, эмгекчил, мындай. Дисциплинасы мындай. Сөзүнө так, жумушун так кылган киши депчи, анан мен да ошондой аракет кылам. Башка өлкөдө жүргөндөчү. Жаман жеримен көрсөтпөй. Ооба. Ошо. Конокто жүргөндө ушундай эмес го? Конокто жүргөндөгүдөй болсун. Конокто жүргөндө болсун. Азыраак сүйлөп деп кой. Тамак көп жөө деп кой. Конок эмне коет го? Койдон жогош болот депчи. Анан ушул негизи карьераңызды карап, анан кийин кечээ күнү ошо биз подписчиктер менен сүйлөшүп, бир ошо Арыс Өмүрбеков деген жакшы суроо бериптир да. Карьерада командалар болду, анан ошонун ичинен сиз өзүңүз үчүн кайсыл командада ойноп жүргөндө, кайсы сезондо өзү прайм деп коет го, мен эң мындай өзүм үчүн эң мыкты сезон ошол болгон, мен ошол сезондо эң мыкты өзүмдү алгам деп, апаргам деп, кайсысын эстейсиз? Кайсы командада ойноп жүргөндө? Мындай да, тиги формаң ошол кайсы сезондо, кайсы клубда ойногондо жакшы формада эң болгонсуң. мыкты формаңыз кайсы болду? Мындай мен өзүм сезимдерим боюнча айтып атпаймынбы, ар бир эменин сезондун любой жерде ойносом, ошол финальный частька келгенде өзүм жакшы сезип калам. Мындай формага келип,
формага келгенде бутуң жеңил, колуң оор болуп калат да, ушундай сезим пайда болуп, мындай кыймылың бат болуп, мындай көзүң жетип калат да. Анан аз анализ кылып атам да, кайсы ошол Казакстандагы дейм, например, ошондой күчтүү оюнчулар менен ойноп, ошол азиялык клуб чемпионатында ойноп, мен очко топтоо боюнча 3-чү местода болчумун да. Биринчи Нимир, экинчи Ирандын оппозит чабуулчусу, анан мен болчумун да. Жок, Мусерский, Нимир, Ирандын чабуулчусу, анан мен 4-чү орунда болдум да. Ошондой күчтүү оюнчулардын арасында 4-чү место болгом да мен. Турнир аяктагандачы, очко чогултуум боюнча. Ошол деп ойлойм, эң мыкты форма кезиңиз, эң мыкты формада кезим. Сонун. Эми жөн сүйлөшелүмү биздин волейбол тууралуу? Негизи элечи, анан кийин негизи эле биздин Кыргызстанда бир 2-3 спорттун түрү бар да, элдин баары кызыккан, массовый деп коет го. Например, Индияда крикет болсо, бизде эми волейбол, анан футбол, эң оңой спорт да. Бул эми топталдың көкбөрү деп көп айтышы мүмкүн, бирок көкбөрү үчүн улак керек, бирөөнү союш керек, атың да керек, эми оор, анан эми бир айылдан бир 10 ойнош мүмкүн да. А волейболдо апалар, эжелер, байкелер бүт кичинекейден чоңго чейин. Эң массовый спорт да. Анан кийин Кыргызстандагы ушул волейболдун деңгээли дагы азыркы учурда жакшы деңгээлге чыкты. Анткени Кава турнирин дагы жеңип, бизде алтындар бар. Анткени эгерде биз футбол алсак, футболдо Кафа деген бар да. Тоже сиздикине точно ушундай формат, бирок футбол. Кафадан биз 3 көйлүнг эмеспиз да. Например, ушундай бар да, кыздарыбыз бир футзалдан 3 алган. Бирок балдарыбыз жакындаган эмес да. Бирок волейболдо бир утуп жүрөбүз. Биздин деңгээлибиз жакшы. Анан негизи эле биздин волейболду, Кыргызстандагы азыркы волейболдун деңгээлин кандай көрөсүздөр? Анан кийин азыркы деңгээли менен сиз жана баштап атканда экөөнүн ортосунда салыштырмалуу эмне болду? Анан кийин азыркы деңгээлге жетиш үчүн эмне жардам берди деп ойлойсуздар? Биринчиден бул балдардын, курамдагы балдар топтолушу, ушул именно ушул биз ойноп аткан команда сборныйда бүт жеринен төп келишкен балдар да. Доигровщиктерибиз да күчтүү, пасующий да бири-биринен өтөт, либераларыбыз да жакшы. Ошол деп ойлойм да. Жеңишибиздин эмесичи, ачкычы. Анан өнүгүүгө бул биздин федерациянын генеральный секретары Кылыч Сарбагышевдин аябай эмгеги чоң да. Ошол киши өзү мурун пасующий болуп мени да тренировка кылдырткан. Жаңымда чогуу ойночубуз да. Анан ошол киши мындай эме да. Алдын ала көрө билген деп айтсам болот да, мындай. Бир 2 жыл эмес, туурараак оюмду туурараак айтсам 5 жыл, 10 жыл алдыга көргөн киши да. Анан ошол көрөгөчү экен. Мындай, момундай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп анан тренерибиз. Азыркы ошол кездин тренери, азыркыга чейин тренер, биздин башкы машыктыруучубуз аябай эме киши да. Ушул көп тренерлер менен иштештим, бирок ушул биздин тренер топ да постоянно, потому что эчтеке машыгуу залы жок эле, например, темир менен машыгуу залы жок эле. Бизде 2 жумада формага келтирип коет да баарыбызды. Ар бирибиздин кыялыбызды билет, канча нагрузка кылыш керек билет. Эми сразу болгон эмес, бирок ага дагы мындай эме керек да. Убакыт, Жок, кандай десем, зээндүү деп коет го кыргызча. Ага да мындай зээндүү болуш керек да. Оюн ар бир баланын билип, кандай маалда кандай кылыш керек, кайсы маалда замен кылыш керек, кайсы маалда нагрузка көбүрөөк бериш керек. Ошол тренер, анан генеральный секретарыбыз дейм да. Волейболдун өнүгүшүнө салым кошкон башында. Анан клубдун директорлору, например, ал балдар клубтарда ойносо, сборный ашып кетсе 3-2 эле айда. Ошолор элдин кызыгуусу, элдин көрүп, жакшы жаман комментарий жазса дагы кызыгуу болуп, ошон үчүн интерес болуп ойноп атышат да волейболчу. Ошол деп ойлойм да. Эме дегенде, мен биздин волейболду көрүп, мен алып барып дагы жүрөм, анан кийин биздин мамлекет улуттук курама команданын деңгээли жакшы. Анан кийин Кыргызстан чемпионатына келип караганда, оюндун деңгээли жакшы да. Мен жагат да, оюнчулар ойногон сонун, деңгээли сонун. Бирок
уюштуруу дагы эле аксап аткандай сыяктуу көрүнөт да магачы. Уюштуруу деңгээли. Анткени мындай эми барып оюнду көргүсү келген адамдар көп да. Батпай калышат да. Бул сонун да, аябай жакшы көрүнүш. Батпай калган жакшы. Футболго барсаң, футболду жана Спартакты толтура албайбыз. Ушундай деңгээлде айла жок. Бирок азыр балким көбөйүп баштайт, бирок волейболдо андай проблема жок да. Толтуруш дегенчи азыр вообще жок. Анан ошол жакта алганда, анан кийин биздин турнирдин негизи системасы ошону дагы иштеш керекпи деп ойлойм да. Анан кийин негизи эле сиз ошол биздин чемпионатын уюштуруу, негизи эле ички чемпионат күчтүү болсо, биздин улуттук курама күчтүү болот да, туурабы? Ошодон чыгат балдар. Ошого кандай карайсыз биздин чемпионатка деңгээлин? Биздин сиз эмени сурап атасыз да, ошол көрүүчүлөргө мындай жагымдуураак эме түзүп берсин деген вопрос болот го. Ошол дагы анан негизи эле биздин улуттук чемпионаттын деңгээли кандай негизи? Сиз кандай баа бересиз ошого? Мындай да, легионер жок. Башка жактан күчтүү оюнчу алып келмейинче деңгээл өспөйт да. Потому что орусча сөз бар го, свои каши варимся депчи. Бири-бирин баягы эле оюнчу да, баягы эле бири-бирин жаттап бүткөн уже. Анан жаңы оюнчулар алып келиш керек. Сөз хотя бы 2 легионер болуш керек чемпионаттачы. Ошол легионерлер келсе, машыктыруучу келсе, конкуренция болот да. Ошолор болсо анан организация, например, көрүүчүгө кызыктуу мындай жакшы условия түзүп берсе, келип көргөнгө, медиасы күчтүү болсо, анан уровень ошондо дагы өсөт да. Азыр балдардын таланты мындай харизмасы менен эле кармалып келатат да, например. Ар бир балдар бар аябай волейболдо. Таанымалчы. Кооз чапкан мындай, оюнду мындай жакшы алып жүргөн балдарчы, мындай шамдагай мындай харизмасы бар балдар бар. Ошолордун көрүүчүлөрү көп болуп, анан волейбол ошол менен кармалып келатат да. Например, менин оюм мындай да. Волейболду сүйгөн бир, например, 20 000 адам бар деп коелучу. Анан ошол 20 000 адам эле колдоп оюнга келип жүрөт да, напримерчи, мындай образно айтып атам. Мисалы анан медианы күчтөнтүп, реклама жакшы болуп, мындай кооз сүрөт болсо 20 000 эмес 100 000 адам келип, 100 000 адам көрөт да. Еще больше өнүгүү болот, спонсорлор чыга баштайт, аларга да кызыктуу болупчу. Оюм ошондой. Мен жанагы сиздин айтканыңызды көрүп, анан буга чейин дагы жанагы Монголиянын чемпионатын карап изилдеп көрдүм да. Алардын деңгээли бизден аябай эле өйдө алыс эмес экен да, оюнчулардын деңгээличи аябай эле тиякта эмес да, асман баш эмес. Бирок ошол деңгээлде мындай аябай көрүнүп калыптыр да. Биз мындай Европадай деңгээлбиз депчи, мындай элдер да ошого кызыгып көрүп келет экен да. А биздин деңгээл жакшы эле, бирок ошонун биз мындай оформление кылып, мындай аябай кооз кылып туруп элдерге тартып бере албай атабыз да. Менин оюм ошондой болуп атат да. Туура айтасыз. Ошо медиа жакты өнүктүрсөк, медиа жакты өнүктүрүш керек да. Азыр мисалы үчүн сиз мени тартып атканыңыз деле мен үчүн аябай кубанычтуу болуп атат да, например. Буга чейин деле тарткан, бирок ушундай форматта эмес да, мындай ойлогон оюңду кенен айтып, тем более сиз именно кесипкөй спортивный журналист болуп атпайсызбы? Спортту ичинен түшүнөсүз. Кандай эмне проблемалар бар экенин, провокационный вопросторду да билесиз, напримерчи. Ошол эмеге көрүүчүлөргө жакшы маалымат, так маалымат жеткизген ошол. Рахмат, бияктан Сизге рахмат. Комплиментти күткөндөкпүз. Ортодо мындай комплимент пайда болуп кетти го чен жерден. Негизи эле демек сиздин оюңуз боюнча ошол азыркы учурда биздин балдардын деңгээли жакшы, ошол деңгээлди негизи эле уровенди биздин Кыргызстанды көтөрүш үчүн легионерлер пайда болуш керек, медианы өнүктүрүш керек. Ошол эң негизги. Мен дагы кошуп кетмекмин, инфраструктура дагы керек го дейм, көбүрөөк. Залдар, анан кийин бир жакшы бир арена болсо, бир 3000, 5000дик, ошондо чынында бир жаңы деңгээл болот го дейм да мен. Дагы бир оюм. Анан, например, уровенибиз өсүп, мен тиги кыялым эме болчу да негизи. Бул биздин Кыргызстан сборной Олимпиадада ойносок депчи. Олимпиадада ойноп, мындай биздин гимн угулуп, матч башталарда болот го. Желеги илинип, экрандарда Кыргызстан желеги болуп турсачы мындай.
өзүңдүн тиги командада балдар бир тууганың эле да, бир туугаң менен ошондойдо турсаң, например, олимпиаданын эмесин жанагы волейбольный кортун элестете берем да. Кооз болбоду беле? Лондондуку. Эсиңиздеби? Кооз. Күрөң кызыл цветте болчу, мындай кооз го анан. Олимпийский кортто турат мынакта. Ошол эмем мечтам ошондой болчу да, ошол биздин команда ошондой болсо да. Эң биринчи детский тренер керек, лига керек. Например, волейбол мындай координационный аябай оор оюн да. Анан бүт баары эле ойноп кете албайт. Тренировка кылса дагы определенный уровеньге чейин ойнойт, бирок андан ары бара албайт да. Ушундай да волейболчу. Канча аракет кылсаң дагы бир уровеньиң болот, андан ары оюнуңду жакшыртсаң болот, бирок башка таланты бар баладай ойной албайсың да баары бирчи. Анан детский тренер керек. Детский тренер ошо туура техникасын коюп берип, туура топко чыккан, туура алган техниканы туура коюп берсе, бала травма да албайт, ойногондо да жеңил болот, кийин мындай карьерасына мындай чоң жардам болот да. Ошол менин оюмча ошол детский тренер керек, жакшы. Ошол детский тренер эметсе, жакшы машыктырып, жакшы оюнчулар чыкса, ошол детский лигадан, бала лигасынан, анан ошолор уже чоңойгондо уже уровеньди өзгөрөт. Алар, например, азиатский оюндарда утсак, олимпиадага барсак болот. Ошондо олимпиада жөнүндө сүйлөшсөк болот да. Азыр олимпиада тууралуу эрте, бирок эми Азия оюндарын ойноп көрдүк. Мен аякты байкадык дегендейчи. Анан могу Кыргызстандын чемпионаты тууралуу, Кыргызстан сиз жакты көрдүңүз, биякты көрдүңүз, айланып келип тургандан кийин Кыргызстанга келип көргөндө биздин чемпионатты көрүп, так, могу жерде оңдош керек экен, бул жерде оңдош керек экен, аякты мынча керек экен деп баштан эле баштасаңыз керек, жаш кезиңизде. Эң биринчи вот азыр, например, биздин колубуздан келе турчу нерсе эмнеден башташ керек? Колдон келген азыр. Колдон келгенде машыктырууну жакшыртыш керек. Мисалы үчүн айтсам, ошол машыгуу эле да. Машыгуу эле. Машыгуу дегенин ичинде көп нерсе болот атпайбы? Например, топ менен ойногон машыгуу башка, залда темир менен иштеген башка. Например, фармакология керек, жакшы восстановление керек, спортивный врач керек. Например, минерал, витамин, гормоны анализ алып, ошого жараша кимге кандай нагрузка болоптур, восстановлениясы кандай. Ушундой нерселерди эметиш керек да, караш керек. Анан машыгуу. Жакшы. Менин оюмча ошондой. Могу потолокко чыктык деген ой жок базы. Биздин, например, Кыргызстандын волейболдун деңгээли бир деңгээлге азыр жеттик. Адан ары мындай кантип жетебиз деп токтоп калгандайбыз да, мындайчы. Эми эмне кылабыз деп. Көбүбүз мындай туруп калгандайбыз да. Биздин федерациядагы мындай адан ары иш жүргүзгөндө дагы мындай жаңыланып, бар го, изденип, ошол жактан да көйгөй жакты мен көрүп атам да. Менин оюм. Эми биздин федерация колунан келген аракетти кылып атат. Мисалы үчүн выездной оюн жылына 2 жолу, жакшы болгондо 3 жолу чыгып атпайбызбы? Ошол сборныйдын выездной оюндары аябай маанилүү да. Например, сенин карьераңа башка жака чыгып кеткенге дагы именно агенттер, башка тренерлер ошол жактын оюнун көрөт да. Анан федерация болгон аракетин кылып атат, бирок баары эле келип баягы эле финансы маселесине такылат да. Ошондон болуп атат да. Например, биз каваны ойноп атпайбызбы? Центральный зонанычы. Утур биз мындай эле кандай бир оңой эле нерсени барып утуп келгендей көрүшөт да. Например, кава деле оңой эмес да. Баары эле развитие болуп атат. Быйыл мисалы үчүн Өзбекстанга барып ойногондо Өзбекстан составы жаңырыптыр, даярдыгы башкача, оюн такыр башкача да. Биринчи кезигүүдө араң уттук 3-2-ге. Экинчи кезигүүдө уже эме билип калдык да. Оюну кандай, жеңилирээк болду. Анан минустарын айтсаң эч кимге не интересный го дейм. Баягы кемчиликтин баары эле билет да. Бул биздин команда ошол биздин командада балдар именно волейбол сборный эме да.
таза патриот жигиттер да. Биз сборго барган, оюнга барып келгенге эчтеке төлөнбөйт. Биз өзүбүздүн мындай каалообуз менен эч ким кыйнабай эле, мажбуруусу жок эле барабыз да. Анан оюн бүткөндөн кийин федерациянын директору ушул канча жылдан бери меценат, волейболду бутуна тургузган киши Элмирза Ракиевич. Ошол канча жылдан бери эле колдоп келатат волейболду. Дагы эле колдойт да. Ошол киши утуп, утпай келсек дагы постоянно ошол мындай колунан келген жардам берип, балдарды сүйүнтөт да. Анан эми азыр балдардын баары эле семейный болуп калды. Баары эле түшүнсө керек. Бир айга мисалы үчүн үй бүлөңдү таштап, тим более акча таппай кеткениң бул оор эле да. Балдар ошонун баарына кайыл болуп эле ушул жакшы бар ойноп келели, аракет кылалы дейт да. Анан бул оюнга чыккан эң жеңили да. Оюнчу соревнование маалы эң жеңили да. Ол даярдык эң оор да. Баарыбыз чогулуп, бирөө чогулсак бирөөнүн, например, апасы ооруп калышы мүмкүн же зарыл иши чыгып калат. Ошол командный вид спорта болгондон кийин чогуу тренировка кылмайынча баягы полноценный тренировка болбойт да. Ошо баарыбыз чогулуп тренировка кылып, анан тренировка сбор маалы аябай оор да. Бирок азыр жаман эмес. Жаман эмес деген машина подарить эткен мындай эле болуп калды го дейм. Оюнчуларгачы машина белек кылган, алды квартира белек кылып атышат балдаргачы, оюнчулар. Командалар өздөрү? Команданын спонсору ушундай. Анан волейбол ойногон оюнчуларга сый көрсөтүшөт, мындай. Анан эме да, например, сборныйдын оюну мен үчүн эки эсе оор болот да өлө. Во-первых, мен капитанмын, анан улуу болгонго дагы баарын ойлой берем да. Анан өзүм кесибим да врач да. Балдарды леченияда мен кылам, капитанымын дагы, улуусумун дагы, сулуусумун дагы дегендейчи. Тиги эме да, күйөрмандар ошо форма кийип, оюн башталганда эле видео тартканды көрөт да. Ага чейин кандай кыйынчылык болгон, травмаң барбы, бир жериң ооруп атабы, мындай билбейт да. Анан мисалы үчүн сиз тартып ачык айтылса, ошондой нерсе жакшы да. Анан сборныйдын командасына да эме керекпи деп ойлойм, мындай видеографпы же сөзсүз постоянный журналист, например. Элге деле кызыктуу болуп болуш керек, биз кандай машыгабыз. Ар бир баланын мүнөзү, напримерчи, эмнени сүйлөйт, хахабы же серьезныйбы, ошондой болсо элге да эме болобу дейм да, мындай түшүнүпчү элдер. Мындай эл эме го, эл оозунда элек жок деген сөз бар го. Бир күн утулуп калсаң, ушундай бир эмелерди жазат. Комментарийлердичи. Анан комментарий жазганда дагы, например, аны ата энең окуйт да. Мен эми өзүм эле жалгыз жашабайм да Кыргызстандачы. Ата энем окуйт, апам окуйт, атам окуйт, эжем окуйт, например. Анан ушул түшүнбөй жаза берген кишилерге эметем да жаман. Бирок көнүп деле калдым азыр. Анан бизде мындай кыргыздар эме го. Жазганда да бир башкача жазат го. Сөөгүмө жеткизе. Кырааты менен сөгүппү? Ал жагынан эч кимге эме бербейбиз го дейм, алдыга чыгарбайбыз го дейм. Алдырбайбыз. Анан жакшы жазгандар да көп. Сиздин да хейттерлер болсо керек, Көп менин хейттерлерим. Неге не жазышат оюнчу сизге? Билбейм мен. Эмне деп жазышат деге. Бизде мында бир аз эме бар да, кандай айтсам. Регионго бөлүнгөн бар да. Бир аз мындай жердештик эмеси бар да. Такыр жок деп айта албайм да анан. Башкалар кандай ойлойт билбейм. Мындай кээ бирде жанагындай окуп отурсаң, биз мисалы үчүн тиги Иран менен ойнобой эле ар бирөөбүз бири бирибизге каршы ойноп аткандай көрүшөт да. Тиги көп ката кылып койду, тиги вообще ойнобой атат депчи, мындай. Ушундай. Нурмухамед тигинтип койду, оңол тигинтип койду деп,
бирок эме да мындай ар бир адамдын өзүнүн мнениясы бар да. Например, комментарийди деле ошон үчүн ойлоп тапкан да, комментарий жазыш үчүнчү. Болбосо эмнеге кереги бар эле антчы, элдин оюн билиш үчүнчү. Анан жазсын, жазган жакшы да, значит мындай кызыгуусу бар, бирдемке кылып атат. Бирок жанагындай аша чаап жазып кеткендерди эметпейм да, түшүнө албайм. Бизде Кыргызстанда эки спорт бар да, ошентип бөлүнгөнчү. Бирөөсү ошо волейбол, бирөөсү улак да. Улакта достук менен ынтымак ойногондо оштук менен талактар вообще өлгүчө бөлүшөт. Мындай бири-бирине мындай жаман көрбөйлү, бирок бул чындык да. Бири-бирине мындай душман сыяктуу эле окоп таң каласың, муну сен деле кыргыз, сен деле кыргыз. Тиякта ойноп, достук ойногон бир 4-5 жүүлүк жүрөт. 4-5 2-3 эме жүрөт, талак жүрөт, биякта деле ошол. Бирок муну душмандай урушат да. Волейболдон карасам деле ошондой. Кечээ Сиз да байкадыңызбы ошону? Комментарийден мындай байкасам, деп койдум да. Бара турбай биякта дагы деп койдум да. Ушундай тиги оор сезондон келгенде же сборныйдын оюнунан кийин ушу үйгө келип, көл жээкке келип чуркайм. Ушундай көл жээкке басып мындай восстановление болом да. Бул суунун үнү, атмосфера кишини успокаивать этип, таза аба. Бир гана физикалык эмес, психоэмоциональный, руханий жактан дагы жаңы күчкө толуп. Адам ушундай го, мындай ар дайым керек го, мындай бир жактан мындай руханий жактан толгонго бир азык керек го ар дайымчы. Сиздики демек ушул айылга келип, ушул атмосферага, мындай вайбка кайра кирген. Көл ушундай жер го, баарыбыз эле келгибиз келет го. Соревнованиянын алдында өзүмө мындай цель коюп алам да. Кагазга жазып алам. Кагазга жазып, мисалы үчүн мунун туура эмес болду. Особенно утулуп анан күчтүү соперниктер менен ойносоң, сенин эң жакшы учительдериң ошолор да. Минусуңду акцент кылып утуп алсачы, например, келип ойлоносуң да, мондай экен деп. Анан өлө самокритичный менчи, оюнума такыр эме болбойм да, ыраазы болбойм. Спортто совершенство жок го. Любой элементтечи, волейболдук, мисалы үчүн, ошон үчүн канча көп аракет кылсаң ошончо эме да, минустарыңды оңдой аласың да. Плюстарыңды дагы андан да жакшы күчтүүрөөк кылып алсаң болот. Могу эниңиз менен сүйлөшүп өткөндө дагы ал айтты да, ушу мен ушу агам менен сыймыктанам, ушу ийгилигин көрөм. Сиздин ошол апаңыз дагы айтты, ушу баламдын ийгилигин көрүп сыймыктанабыз деп. Негизи эле ушу айылдын баары негизи эле сиздин ийгилик болот. Сиз үчүн негизи эле ушу ийгилик деген сөз эмнени билдирет? Бул ийгиликке эмне бул ийгилик деген сиз үчүн жашооңузда? Кандай деп ойлойсуз? Ушул жетишкендик бул ийгилик? Ийгилик бул бир жумушту так аткарып, анан ошол жумушту сагышып аткарган кишилердин арасынан эң мыкты болсоң, ошол ийгилик го дейм. Анан бул видео тартып басып подкаст кылып атпайбызбы? Мисалы үчүн анан мен неудобный боло берем, баягы мактанган сыяктуу сезим боло берет да магачы мындай. Анан бирок бул нерсе да керек да, баягы башка балдарга мотивация болсун, мактанган иретинде эмес, баягы кандай дем берген сыяктуу ушундай деп ушундай багытта кылсак, багытта деп ойлоп атам да азыр. Бирок ушу мамам да, апам да каршы болот да постоянно. Көп тартылбай эле кой депчи. Обязательно тартылгандан кийинки турнирди утулуп калам же жаман ойнойм да ушундай. Азыр дагы айтып атпайбы, сиз укпай калдыңыз, бизди калтырып коебуз ошо. Мактады да анан бүткөнү айтпай, мактаганын алып эле коебуз дейт. Апа эми өзүңүз балаңыз мактап атасыз, өзүнүн баласы мактап атат деп айта берет депчи. Демек ошо кичинекейиңизден мындай тарбия ошондой болгон экен да, көп мен деп эгоизм эметпей, мындай кичпейилдикке көп тарбиялаган экен деп ойлойм. Атам, апам да ошондой да, мындай ачык, анан чынчыл бол деп айтчу да ошо. Калганын баарын оңдолсо болот депчи. Мындай ойлогонуңду айт, эчтекени жашырба деп. Анан апам аябай переживать этет. Толкунданып ушу оюндун алдында жана бизде кыргызчылык бар да, жана нан жасап, анан ушундай бирдемкелер бар го, сууга түкүртүп башыңан айлантып ошондойлорду кылып, анан эме да, оюнга кетип баратканда чалып айтат постоянно, ушу балам тиги башкаларды уткусу келет, алар да сабакшоп даярданды, анын да апасы бар үйүндө күтүп аткан жеңиши менен депчи. Анан утсаң баягы Кудай жазган экен, утулсаң да Кудай жазганы.
баягы аябай көңүлүңдү чүрбө депчи, утулганда утканды ушинтип калат мага апам. Постоянно чалып айтат да. Окуган мектебиңиз ушулбу же тиякта окуган? Бул жаңы мектепкен да? Уялып калгылачы окуй. Булар даярданып алышкан. Көрдүңөрбү? Олейсиң, анайсың жигиттер. Анасы. Салам алейкум. Жөн эле ойноп атпары эле, же атайын күтүп атпары эле? Уктуңар келип келдим. Болду. Салам алейкум, кандайсыңар? Красавчиктер. Айылдын мынакей национальный герой. Школдун окуучуларына эки жакка чыгып ар кандай мелдештерге катышканга автобус жок болгондон анан бул ушу оттуктун элдери да акча чогултуп берген. Бир эме алыш, сприттер алса керек по-моему. 86-жылкылар дейт мынакей. 100 сом дейт. Сиз улуттук курама команда, командалар тууралуу сүйлөштүк. Сиз клубтарыңыз, бирок сизди ошо улуттук курама команданын лидери, команданын капитаны катары билебиз. Андан кийин командага ошо кача 11 жыл болду, канча жыл болуп калды улуттук курама команда ойногонуңузга? 11-12 жыл болуп калды окшойт. 2014 баштасаңыз керек ошо. Ооба. По-моему, 11 жыл болуптур. Ал убакыт эң жаш болчусуңар, азыр эми эң улуу катары болду. Эң улуу ката, эң улуулардын бири болуп Бири калдым болуп да. калдыңыз, Эми ошончо жыл өтүп, Кудай буйрса азыркы учурда биздин командабыз жаңыланып да келатат, жаш балдар дагы өсүп, биздин деңгээлге келатат. Сиз үчүн могу ушунча жылдын ичинде кайсыл турнир, кайсы мелдеш, кайсы учур болду мындай эң эсте калган, эң жылуу сизге? Эң жылуу биринчи жолу биринчи месттен алганыбыз эсимде калды. Мальдив өлкөсүндө болгон. Туркменистан, Непал, Мальдивы, Өзбекстан анда жок беле. Короче, Туркменистан аябай күчтүү команда. Азыр деле күчтүү команда да. Кээде алар утат, кээде биз утабыз да ошондой. Ошондо туркмендерди полуфиналда группада утулуп калып 3-2. Анан финалда утканбыз да 3-2 менен кайра камбэк кылып. Анан ошол аябай эсимде калды да. Ошол азыркыга чейин эмоциялар эсимде да мындай. Кандай сүйүнүп, бири-бирибизди кучактап мындай. Кубанычыбыз койнубузга батпай, ошол эсимде калыптыр да аябай. Биринчи жолу алтын утуп келгенбиз ошондо. Ошондо волейбол деп мындай кичине эме болуп калган да мындай. Бизде да волейбол ойнойт экен. Эл аралык деңгээлде кичине мындай өзүн көрсөтө алат экен депчи. Ошол эсимде калыптыр. Мальдивада биринчи утканыбыз. Могу эмеңизчи, Азия оюндарында сиз ошо желекти өтөп чыктыңыз, ачылыш аземде желек көтөрүп, мындай мен ойлойм бул дагы чоң сыймык болуш керек сизге да. Ал эми кандай айтсам азыр бул интервью берип атканда жаман боло берем да Бексултан. Мындай кандай айтсам мактанган сыяктуу ошол айтып атам го жана Гүлжектен айттым го ушундай сезим боло берет депчи мындай. Ошон үчүн болуп аракет кылам баягы команданын ийгилигин айткангачы ушул эме болуп атканда. Ал дагы мен үчүн, мен семьям үчүн чоң эме болду мындай. Килейген Кыргызстандын желегин көтөрүп чыгыш. Анан мен өзүмдү ошол моментте эме ойлодум да мындай. Жөнөкөй эле волейболист баламын да. Башка балдарга окшош элечи анан мага ушундай мындай айтсам сыймык, сый көрсөтүп ушул мага бергени деп аябай толкунданып ичимен ордумду таба албай тияктачы. Ошондой болгон да тиги эмеге барганда, Индонезияда. Жакартада. Экинчи жолу бул эмеден Китайдан уже мындай эме болуп калат экенсиң да боле. Карышкыр болупчу мындай түшүнүп каласың да эмне кылыш керек. Ханжоодо болду экенбиз. Сол анткени биз ошол ар дайым жанагы биздин команданын Олимпиада, Азия оюндарында болгондой улуттук курама команданын желегин көтөргөндөрдү мындай бой узун, мындай көрүнүктүү жигиттерди койсо экен деп ойлой берчүбүз да. Анан ошондой болот го. Акыркысы мына Шереф көтөрдү ага чейин, Эркин Адылбек уулу, Анан кийин мындай биздин ушу жигиттер деп анан кийин кыргыздар ушундай турбайбы, бою ушундай ойлой келет турбайбы. Болсо кичинекей элес барбыз. Деп сонун Кудай буйрса жакшы. Анан кийин улуттук курама командадагы карьераңыз бүтө элек.
дагы улантасыздар. Негизи эле волейболисттердин карьерасы узак эле болот. ооба Кыргызстанда кандай? Анан сиз өзүңүз карьераңызды дагы канча жыл узатат ойлойсуңар улантам деп? эми мындай кесипкөй волейбол башынан баштап баягы жаш кезиңен баштап ойносоң травмаң жок да. Ошо профессиональный спортсмендин эң биринчи душманы бул травма. Ооба. Баягы оюнуң өскөндүн ичинде эле болуп, баягы аракет кылып өзүң менен өзүң иштесеңчи, просто травма алып калсаң, жаракат алып калсаң, ал уже мурункудагыдай болбойсуң да. Канча аракет кылсаң дагы. Ошол жакшы разминка кылып, например, муундарды баягы кооптугун кыргызча которуп сүйлөп атам да, короче, орусча айткым келип атат, бирок о муундардын мындай коопту кармаган булчуңдары бар да, например, тегерегиндечи, ошолорду, например, өзүңдүн баягы слабый жерлериңди карап, этият болуп, мындай акыл менен тренировка кылып, мындай постоянно прогрессте болсоң ойной бересиң, канча жыл болсо делечи. Анан мисалы үчүн профессионал эмес болгондо бир күндө 5 oyun, 6 oyun ойноп атышпайбы? Ошондо, например, жакшы разминка болбой калат, денеси даяр болбой калат. Ошондо, например, проблеманын эч кимдин эмеси жок да, кепилдиги жок да. Например, азыр 10 жолу нападение кылып жаракат албасаң, 11-чи жолу секирсең жаракат алып каласың да. Жөн эле жерден, түптүз эле жерденчи. Анан ошонун баарын аз кылыш үчүн пайызын постоянный жакшы разминка кылып, өзүңдү карап, туура тамактанып, туура эс алып жүрүшүң керек да. Анан эми менин карьерам боюнча ошо жылда эле ата энем айтат, быйыл токтот балам, эми болду, эми иште, семьяң болду депчи. Жакшы эле ойнодуң го депчи. Анан баягы спорт карьера кыска да. Жашоо главалардан турат го, мындай. Өзүнчө глава болуп, анан бул спортивный жашоом, спортивный карьерам бир глава да. Анан аракет кылам дагы 1-2 жыл ойнойм. 1-2 жыл ойноп, основага попадать этпей калсам дагы, балдарга жардам берип, болгон өзүмдүн опытым менен бөлүшүп, же тренерский составка кошулуп каламбы, 2-3 жылдан кийин ойнобой калсамчы, баягы коомго биздин жаш өсүп келаткан балдарга пайдалуу болгум келет да кийинчи. Например, мени чыкканга бир кишилердин эмеси тийди да, пайдасычы. Биринчи жолу Таиландка чыккандай. Анан башка балдарга да ошондой мен себепкер болгум келип атат да, например. Агент тааныштарым бар, тиги бар. Бир жака чыгарып, мындай кыялын ишке ашырып, эгер ошондой кыялданып атсачы, ошондой мындай коомго керегин тийген киши болгум келет да. Волейболисттерге, спортсмендерге вообще эле. Негизи эле сиздин ошол негизги кесибиңиз медик болгондуктан, анан кийин апаңыз дагы айтканын угуп калып, сиздин дагы ой жүгүртүүңүздү угуп, башында эле интервью баштаганда мен спорт жөнүндө баштагам, анан кийин ортодон сразу эле медицина болуп кетти го, жанагы бир жердечи өзүңүз баштай бердиңиз го. Мен ой келди да, ошол карьера бүткөндөн кийин ошол медицинага толугу менен кетет го деп, толугу менен ошол кесипти деп ойлогом да. Анан азыр айткандыктан, демек волейболдон кетпейт экенсиз толугу менен. Жок, туура эле түшүнүп атасыз. Мен так айтпай койдум окшойт. Постоянно волейболго калбайм да, бирок мындай колуман келген жардам берем. Бирок эмеге кетем да, медицинага кетем. Анан врачмын деп айткандан да уялам да, потому что бул врач эме да, орусча айтып коет го, призвание. Бул кесип катары эмес, бул деген сенин могу табитиңен чыккан нерсе. Табитиңен чыккан нерсе да, бул мындай атайлап же мындай калп эле андай боло албайсың да, врач болупчу. Анан врач, жакшы врач болуш үчүн күндө иштешиң керек да. Азыр медицина жаңыланып атпайбы? Күндө жаңы ачылуулар болуп атат, жаңы дары ойлоп табылып атат, жаңы дарылануунун методдору. Например, мен спортто жүрүп, по-любому эме болуп калдым да, мындай артта калып калдым да. Азыр мен кайра медицинага келиш үчүн көп окушум керек да. Анан мындай как действующий
азыркы убактагы спортсмен катары эмеге кетем деп ойлоп атам да, реабилитацияга, спортивный спорткочу. Например, башка өлкөлөрдө аябай өнүккөн да. Бизде да өнүккөн. Мисалы үчүн олимпийский ноктун врачтары аябай күчтүү да. Бирок мындай ошол олимпийский комитеттин эле врачтары, например, күчтүү деген мааниде айтып атам да. Мындай. Азыр бизде спортко кызыккандар көп болуп атпайбы? Непрофессиональный. Непрофессиональный тренировка кылганда жаракат алганга пайыз көбүрөөк да. Шаярда ошол эле разминкасын чала кылып коет, же техникасы туура эмес. Бир аз олдоксон ойноп, тиги тизесин кайрып же колун оорутуп алсачы, анан ошондой адамдарга мындай туура конкретный анандай пайдасы бар лечение кылыш керек да ошол моменттечи. Демек буюрса карьера бүткөндөн кийин медицинада калып кетсеңер, спортто дагы экөөнү айкалышып туруп, спортивная медицина деп каткарышкандай экен да. Кудай буюрса. Спортивный медицинадан көбүнчө врачтар башынан өткөн эмес да. Өзүлөрү спортсмен болгон эмес. Болсо да мындай любительский болгон. Например, өзүң травма алып калып, мен тиземен травма алгам да. Серьезный эле травма да меники. Ошондо баягы бирөөнүн бир жери ооруп калса, муну кылып кой, тигини кылып кой деп эле оңой эле айтып коесуң го. Өзүң ооруп калганда уже өзүң мындай жаның кыйналганда анан сезет экенсиң да. Анан изденесиң. Уже мындай кеңирирээк изденесиң да, тереңирээк. Муну кылса болот экен, тигини кылса болбойт экен деп. Сизге кичине оңойраак болсо керек. Жаракат алсаңыздар, эми медик катары биягы мындай кылса болот экен, мындай кылса болот депчи. Ойногон команданын баарын деле билет да, мен врач экенимчи, анан биягым оорутат деп элечи. Анан айтасың, өзүм травматолог, ортопедмин дагы да. Ооба да. Опорно-двигательный. Травмам бар эле ошондой да спортто. Жакшы. Кудай буюрса, өзүңүздүн жашооңуздагы негизги кыял, демек, коомго пайда келтирүү экен да. Ооба. Негизги кыял ушул же башка кыялыңыз барбы негизи? Кыялым негизи мисалы үчүн чоң атамды болуп, элдин арасында мындай тарыхта эмгегим менен мындай эмеде эсинде калгым келет да. Ошол кыялым. Кудай буюрса эми болор эми тиги. Сиздин атыңыздан зал дагы бар экен уже Бишкекте. Эгер ошондой болсо жакшы. Эми бизде акыркы суроолор калды. Мындай кыска жооп берсеңиз болот. Кыска деле эмес, мына блиц катары да. Спорттогу негизи өзүңүз кумириңиз барбы? Спортто кумирим волейболдо или вообще? Негизи спортто. Спортто Криштиану Роналду. Ушул жактан жакшы жакты. Криштиану Роналду кандай десем, мусулмандарга жакынбы деген ойдо боло берем да. Мусулмандарга жакын, анан жөнөкөйрөөкпү дейм да. Баягы кыял бар, ар бир адам кыял бар да. Ол кыял болгон үчүн номер 1 болуп жүрөт да. Бирок ошол киши менен мындай эметем да. Кандай десем, ошол кишини көрүп мындай мотивация алам, айткан сөзүн угуп мындай эметем да, мындай терең ойлуу экенин түшүнөм да. Криштиану Роналду. Сиздин оюңуз боюнча дүйнөдөгү ошол топ 3 волейболчу ким азыркы учурда? Эң жакшы связка Маруф деп ойлойм. Маруф деп ойлойм. Биринчи доигровщик Эрвин Гапет. Экинчи доигровщик Леон, кубинец. Биринчи темптерден Симон, тоже кубинец. Экинчи көптен биринчи точно Симон бар да, анан экинчиге ошону эле калтырып койгон десеңер. Экинчини айта албайт экенмин. Анан диагональныйга 2 киши да. Менин оюмча бул Максим Михайлов, Георгий Грозе. Легендалар го чисто.
Кыргызстандыкын айталы эми. Бул сизге балким оорураак болот, бирок Кыргызстандын мындай сиздин кыялдагыста курамды бир айталы. Мурун Dream Team'би? Dream Team мурун ойноп кеткен жана азыр ойноп кеткен позициялар менен мындай зоналардан баштасаң болот му? Доигровщик, диагональный, либеро, ошентип айтып берсеңиз. Так, азыр эми жаш инилерим таарынбагыла, улуу байкелерди айтышыбыз керек. Эми ачыгын эле айтам да. Биринчи связка бул ошо Жамал. Экинчиден айтпай эле коймо, таарынбасын балдар. Жамал действительно достоин. Биринчи темптерден Роман, экинчи Нурислам действительно күчтүү. Үчүнчү темп Эмиль деп айта алам да. Ага чейин Асан деген аба болгон, сборныйда чогуу ойночубуз, ал да жакшы да. Ошол төртөөнү айтып коеюн мындай. Экөө бирөө дегенде болбой калат го. Анан доигровщиктерден биринчи Нияз аба, Мурат аба, анан Нурмухаммед. Түшүнүктүү. Могу карьераңызда көп эме болду да, маштыруучуларчы? Ошолордун ичинен сизге эң көп таасир эткен ким болду маштыруучу? Эң таасир эткен бул Анкудинов, биздин курама команданын башкы машыктыруучусу. Ал киши кандай айтсам, жөн эле тренердей эмес да бизге. Досубуздай, атабыздай, байкебиздей. Анан айтып атпайбы ошондой. Ар бирибизди билип калган да уже. Мындай жашоого дагы кеңеш бере алат, жашоодогу ситуацияга, оюнга дагы ушундай жумшак, добрый киши да, аябай. Сиздин карьераңыздагы эң унутулгус оюн кайсы болду? Ошол эми Мальдивадагы оюн биринчи оюн болгон. Ошол биринчи жолу биринчи орунду алганда ошол эсимде калыптыр да. Андан кийин деле биринчи орун алабыз, бирок уже андай эмес да. Жакшы. Эң кыйын атаандашыңыз ким болгон ошо? Бүт карьерамдабы? Ооба. Ирандын командасы. Иран, Мо жеңиштен кийин биринчи ким менен байланышып бөлүшөсүз? Жеңиш менен, сезимдериңиз менен? Бир тууганым менен, Баку менен. Менден кичүү иним бар. Экөөбүз эгиздейбиз да, чогуу 3 жаш арабыз. Эгиздей болуп чогуу өскөнбүз да, анан проблема болсо да ошого чалам, сүйүнүчүм болсо да ошого чалам да. Анан мындай оюнда ишиң жүрүшпөй, бир кыйналып аткан моментте ошол иниме чалып кеңеш сурайм да. Анан ал экөөбүз топ ойночубуз, ал кийинчерээк иш баштап өзүнчө жеке ишкер болуп кетти, мен топто оюнда калып калдым да. Мо кыргыз спортундагы эң мыкты спортчу кимди эстейсиз? Биздин спортто негизи эле MVP кыргыз спортунун. Эркектерден Каныбек Осмоналиев, олимпийский чемпион, единственный, ошону ойлойм. Кыздардан Айсулуу. Айсулуу есть Айсулуу го. Да. Спорттогу эң чоң мотивацияны эмнеден аласыз? Мыкты болуш үчүн. Мыкты болуш үчүн. Эми спорттун өзү эле ошо да. Ооба. Мыкты болуш үчүн. Жакшы. Мындай эме да. Кандай түшүндүрсөм, күчтүү атаандаш менен ойносоң, ошол сага каршылык көрсөтүп, анан утулуп атканда ошондой чегингенин көрсөң, туура эле айтып атам, чегинген. Ошондон удовольствие алам да. Мо кесипкөй спортчунун, ийгиликтүү спортчунун эң негизги сапаты эмне деп ойлойсуз? Кандай болуш керек ал адам? Акылдуу эмгек. Сиздин мо карьераңыздагы мындай эң сиз сыймыктанып турчу учур кайсы? Ушул нерсе үчүн мен сыймыктанам депчи. Карьераңызда мен ушул нерсе чечтим, ушуга сыймыктанам деп. Баары эле биринчи жолу кылдым да менчи мындай волейболдон. Баарын эле айтсам болот да негизи мындай. Ошол үчүн мындай эмемейин депчи. Кудайга ыраазымын, мага шанс берди депчи. Баягы балдарга жол ачып берип атамбы балким депчи. Бирок эң мындай ошол биринчи местаны алып, анан ошол турнирдин мыкты оюнчусу болгон да ошол Мальдива эле го дейм. Ошону эле туура айтып коеюн. Эч кимдин көңүлү калбасын.
Анан эме да мындай көп оюндардан мыкты оюнчу аласың да, барган жерим баарынан эле мыкты оюнчу алам да, анан негизи амплуам ошондой да. Мыкты оюнчуну ким көп очко алса ошого берет да, анан амплуам ошондой. Анан ушул мыкты оюнчу берген ушундай эме да. Команданын бир аз эмесин бузат да, ынтымагын. Анан көп мурун сүйүнчүмүн. Мына алып атам депчи. Анан азыр заранее айтат да, мындай сен алгантасың тигүү десе, организаторлордон суранам да, мага бербей эле койгула андан көрөк депчи. Жашыраак балага же ошол турнирде жакшы ойногон балага мындай берип койгула деп аракет кылам да. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, могу буга чейин жашап кеткен же азыр жашап жүргөн ар любой инсан да ошол инсан менен отуруп, сиз экөөбүз отургандай сүйлөшүп, баарлашып, чай үстүндө ким менен отурмак элеңиз? Чоң атам менен го дейм. Чоң атам ушу жаш өтүп кеткен. Ошол тең туштары, мам, апамдар көп мактайт да. Чоң атаң мондой болгон, тигиндей болгон. Сен да кээ бир жериң ошо чоң атаңа окшош деп, анан кызыктуу болот мага ошол чоң атам менен сүйлөшүп мындай отурганчы, кандай киши болот экен, өзүңдүн атаң. Ошол чоң атам менен сүйлөшмөкмүн. Мага могу ар дайым эме кызыктуу боло берет да, биздин спортточу башка өлкөлөрдө акча көп да, билесиздер да, акча көбүрөөк, спортко көбүрөөк мамиле бурат. Биздин Кыргызстанда чын айтканда спортко көп мамиле көңүл бурулбайт да, ачык айтканда. Эми бир-эки спорт түрү бар, ошого бурулат. Например, волейболду эми жанагы бир-эки киши болбосо, калгандары эми баары бир эле да. Элдер көрө эле Кайдыгер да. Кайдыгер мамиле да. Азыр Эмнеге ушул менен машыгат? Эмнеге ушул спортту тандап алган деп ушу кызыктуу магачы, негизичи. биздин ушул эмебизде бар го дейм, каныбызда волейболчу. Эми бул кенеде балдарды карасаң, көчөдө тиги ойноп атканчы, аларга эмне бирөө айтып атабы, топ ойно же тиги. Топ ойносоң жыргап кетесиңби же Акча берет деп эч айтпай эле. акча бербесиң деп айтпайт. Анан мисалы үчүн бул жаш балдарга кеңешим мындай да. Постоянно вариант бың болуш керек да. Профессиональный спортсмен болсоң да, ар кандай ситуация болот. Бир секирип, жыгылып түшүп, крестообразный связкаларыңды айырып алсаң, например, ак жолдукундай кылыпчы. Болду, карьераң бүттү. Сен только топ ойногонду ойлойсуң, дальше эмне кыласың? Семьяң болсо, например, разнорабочий болуп барып иштейсиңби? Башка иштикти билбесең эмне кыласың андан башка? Анан эң биринчи спортсмен балага билим алыш керек да. Билим алыш керек. Анан ден соолугун караш керек. Миң балекет талантлуу, перспективный болуп, ден соолугуң жок болсо эч кимге кереги жоксуң. Анан үчүнчү, үч эме да. Аябай керектүү нерсе. Сен немең тарбияң. Өзүң мүнөзүң жаман болсо, обществода өзүңдү алып жүрсөң, канчалык талантың куюлуп, кыйын болсоң дагы бат эле изгой болуп каласың. Илгерки волейболист бар да. Мисалы үчүн Ниязова деген. Эми укмуш доигровщик болгон да, действительночи. Азыр бул биздин командада ойносо деле номер 1 болмок да. Бул биздин команда. Бирок эме да мындай тентегирээк да мүнөзү. Көп киши менен мындай аралашып кете албайт. Ушундай эмелери бар да. Анан ошого мындай жетчү эмесине деңгээлине жеткен жок да. Потенциалына жеткен жок, максимум. Мен жана эмеге сизге эмнеге баа берем, могу медицинаны негизи ушул кесип, оор кесип, ошону алып кеттиңиз, спортду алып кеттиңиз. Бизде бар го жана Кыргызстардачы, же спорт тандайсың, же окууну тандайсың. Ортодо жок да мондай. Муну танда, же муну танда, болду, башка вариант жок. Демек, сиздин мисалыңыз менен алсап өткөндө, биякты дагы алып кетип, ортодо бирдеке кылып, мындай жол тапса болобу. Жанагы мага эме жагат, Американын системасычы. Например, мектепте сен деген сборныйга кире албайсың, если сен бааң жетпесе. Колледжде сен командага сборныйга ойнай албайсың, если сен бааң жетпесе. То есть сен бааңды да тууралаш керексиң. Анан спортко анан кире аласың да. Менин оюмча биз ошондой системага эгерде өтсөк, балдарыбыздын аң сезими, билими дагы болот, анан спортту дагы өнүгөт да. Например, убактың аз болсочу, мен тиги метте окуп жүргөндө, меттин сборныйындагы окуп жүргөндө балдарды кызыктырып, ушундай жанагындай видео тарттырып, ушундай эме болгонбуз да. Бөлө кызыгып метте окуп жүргөндө анан
Метте 6-7-лерде өтөт сабагым. 7-7:30 тренировкага барам меттикине. Меттики бүткөндөн кийин кийинбей туруп эле физкультурныйга чуркайм да. Эмебиз оюнубуз физкультурный болчу да. Анан тет ак ордодо жашайбыз. Маршрутка токтоп калат. 215 эле жүрөт го кечинде мурун, ушундай эмеспи? Азыр билбейм, жүрөбү жүрбөйбү анан. 215 конечный үйүмөн бир 5 километрдей жерде да. Анан кечке окуп, 2 мал тренировка кылып, анан ошол 215ке конечныйына барып, үйгө чейин барасың да. Караңгыда кышында элестетип атасың го сулукта. Анан канчалык убактың аз болсо ошончо аракет кыласың да. Жанагы намаз окуган деле эмеси смысл ошондой го, мындай убактыңды анализ кылып турасың да. 5 мал намаздын арасында жумушту бүтүрө калайын деп. Анан убактың аз болсо ошондой деп ойлойм да. Наоборот, стараться этип, аракет кылып, иштериңди бүтүрүп, эң бир максатың болсо. Максатың жок болсо жүрө бересиң. Жөн, рахмат ошол убактыңызды бизге бөлүп. Сиздерге да туугандар рахмат ошол убактыңызды бөлүп бизге ушул Оңолбек байке экөөбүздүн маегибизди угуп чыгарылыш жакты деп ойлойм. Ошондуктан бизди колдоп коюңуздар, лайк, комментарий жазып, астына каалоо тилектер жазсаңыздар болот. Анан ушул видеону таркатсаңыз дагы биз сиздерге ыраазы болобуз. Ошондуктан саламат болуңуздар. Сиздер менен Оңолбек Каныбек уулу болду, жана Бекстон Исналиев. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Оңой эле таапырсың болот жырга. Эң мыкты коноктор, сонун маектер. Кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Оңой эле таапырсың болот жырга. Эң мыкты коноктор, сонун маектер. Кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул спорт хаб, спорт хаб, спорт хаб, бизнес спорт хаб, спорт хаб, спорт хаб, спорт хаб, бизнес спорт хаб.